Финансы министри Адылбек Касымалиевдин өз мекемесиндеги 10% паракорчулук менен күрөшөм деген убадасы анын бул тармакта коррупция бар экендигин моюнга алганыбы. Өткөн аптада парламенттеги фракция жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, башкы финансист коррупция менен күрөшүү анын башкы максаты экенин, бирок бул ишке коомчулуктун да көмөгү керектигин айтып актанды. Эске салсак, 10% пара тууралуу сөз көмүр сатып алуу чуусунан кийин Жоомарт Оторбаевдин берген эскертүүсүнөн улам келип чыккан. Бирок колунан кармап албаган соң бирөөнү ууру деп атоо кыйын. Министрдин орун басары Арзыбек Кожошев айтылып жаткан сөздөр факт менен тастыкталган эместигин айтат. Мындай факттар былтыр айрыкча эсиңерде жай айында көмүр менен байланыштуу ошондой факттарды айтылганда бирок ал аныкталган жок. Бирок системный мындай проблема бар. Системный проблема деген мисалы региондордо ошо район деңгээлинде, мисалы башка деңгээлдерде ушундай маалымат карматылган боюнча чечилди. Бирок ошо адамдар чара көрүндү. Мисалы маалымат 3 күндө бериле десе, алар 10 күндө берип же 2 ай 3 айга чейин чозгон бардык биздин баягы кесиптештерибиз алар өзүнүн чарасын алды. Каражатты бөлүштүргөн министрликте коррупциялык схемалар көп экени көптөн бери айтылып келет. Бирок бир да жолу бул маалымат тастыкталбай, жабылуу аяк жабылуу бойдон калууда. Болгону коррупциялык тобокелчилик бар делген тармактар гана саналып тим болот. Мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында чыккан токтомдор менен сунуштар болсо аткарылбай калууда. Бул реформа эми 2006 жылдан бери айтылып келе жатат. Өзүнчө дагы мыйзамда токтомдордо кабылган, бирок улам мөөнөтү барган сайын создуктурулуп, жана ири көлөмдөгү ушул Дүйнөлүк банк акча бөлүп берген буга дагы, бирок бул реформа дагы ишке ашкан эмес да. Ал жерде менин оюмча мындай тымызын кандайдыр бир каршылыктар болгон ал реформаны жүргүзүүгө, бирок формалдуу түрдө ушул претензиялар коюлуп, бул проект жокко чыгарылган да. Коргоо кеңеши да бул мекемедеги коррупциялашкан бир нече багытты аныктаган. Ал бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүү, мамлекеттик сатып алуулар, түрткү берүүчү гранттарды бөлүштүрүү жана башкалар. Андагы пара алуу ыкмаларды жоюу үчүн каражат бөлүштүрүүдөгү так эрежелер аныкталууга тийиш. Ошондой эле бөлүштүрүү процессинде адамдык факторду жоюу үчүн автоматташтыруу зарылдыгы айтылып келет. Бюджеттик процессти жүргүзгөндө жаңы талаптарды коюп, ошол жерде жана коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдү кыскартууга бир топ баягы рекомендацияларыбызды бергенбиз, бир топ ошол кадамдарды бергенбиз. Бирок бүгүнкү күн тилекке каршы ушу өзгөчө бюджеттик процесс боюнча мамлекеттик органдар тарабынан, ушу каржы министрлиги тарабынан биздин берилген рекомендациялар көп эске алынбай калган. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билгендей эле ушул укуктук базасы да чыңалып атат, жана укуктук нормативдер дагы бир тобу өзгөрүлүп атат. Ошол өзгөртүү учурунда бир топ рекомендациялар эске алынбай калган. Министрликтин өкүлдөрү далилденген факты жок деп актанганы менен парламенттин отурумунда айтылгандар көз жаздымда калып келет. Алсак, мекемеде түзүлгөн өнүктүрүү фонду насыяга деп чет мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын бир канча пайызын мыйзамсыз менчиктеп алып, аны туш келди коротуп келген. Ошол Минфиндин ичинде экономиканы өнүктүрүү фондусу бар. Ошол фонд баягы биздин өкмөт алып атпайбы эмени жанагы кредиттерди гарантия берип. Ошону таркатат, анан ошону кайрап алгандан кийин ошо алган суммадан 7%-ин алып атат да. Бул дагы мыйзамсыз 7%-ин алып атат. Анан аны алган 7%-ин 30%-ин Минфин алып атат. Эсептеп көрсөңүз, мына 2013 жылы алар 39.900 сом алган да, почти 40 миллион сом алган. Ошонун 30% Минфинге которгон. Финансы министрлигиндеги бул башаламандыктар буга чейинки эки өкмөт башчынын тушунда айтылган. Алар бул алешемдиктерди моюнга алганы менен эч кандай чара көрүлгөн эмес. Мындан улам тармакты тыкыр текшерүүгө алууга убакыт келди дешет эксперттер. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.